Өмүрдү барктап сезбеген ардын. Урматтуу YouTube көрүүчүлөрү, ар бир эне өзүнүн баласы үчүн жанын бергенге даяр болсо керек. Биздин бүгүнкү каарманыбыздын дагы кичинекей кызы Айлинка мындан толук 6 ай мурун онкологиялык бөлүмгө жатып, 6 ай ичинде 40тан ашык химия алып, бирок эч кандай жардамы болгон эмес. Биз азыр алдыда апасынан кененирээк маалымат алабыз. Биз онкологияга барып турбуз. Бул сиздер бүгүн чыгып кеткен экенсиздер ал жактан, Айлинканын ден соолугу жөнүндө айтып берсеңиз, канча айынан баштап же төрөлгөндө эле ушундай беле, же ичиңизден эле ушинтип айтышты беле врачтар, кандай болгон бул окуялардын баардыгын кененирээк берсеңиз. Боюмда барда жакшыраак эле көтөргөн электе, жакшыраак эле көтөрүп, анализдерди тапшырып, баардыгы эле жакшы, таза деп айтышкан врачтар. 29 декабрда 2019 жылы төрөлгөн, 4 раза көтөргөм. Баштапкы эле чоңоюп, 2 айында убагы менен прививка алабыз. Прививка алгандан кийин 10 күндөрдөн кийин эле температурасы түшпөй, ичин өтүп ооруп калды. Анан жолдошум экөөбүз 3 детский больницага бардык. Барсак эле ал жактан сыңарда какой-то bir инфекция бар деп бизге антибиотик жазып берип койду. Андан кийин ал антибиотикти алсак 2 жумадай өттү. Эч кандай таасири тийген жок. Температурасы дагы эле боло берди. 2 жума бою катар температура болушу. Күндө эртең менен кичине температура болот, кайра түшүп калат, кайра күндө эртең менен температура болот. Ошентип кайра кайрылдык, ал жака температурасы түшпөй деп десек, как раз карантин башталган. Врачтар ошо кулагы же мурду оорутат, башка бүчөлү таза деп коюшту. Анан өзүбүздүн участковый врачка кайрылдык, кайрылсак эле ал жактан анализге жөнөтүп, общий анализ крови тапшыргыла деп. Общий анализ крови тапшырсак эле срочно гематологияга направление беришти. Гематологиядан түз эле дагы тактап анализ алышып, онкологияга жөнөтүштү. Онкологияга барсак эле онкологиядан анализ алышып, кайрадан аккан деген оорулуктан эле сиздердин кызыңыз аккан деген ооруп анан ишене албай эле уккан кулабызга бул уккан да эмеспиз. Анан кызыңарды ошо срочно уже тяжелый состояние экен. Онкологияга реанимацияга жаткызабыз депти. Сразу реанимацияга жатып калдык. Жатып ошол күндөн бүгүнгө чейин 6 айдын ичинде 40тан ашык химиотерапия алдык. 6 айдын ичинде? 6 айдын ичинде бир курс. Химиотерапия алып баштадык, алгандан кийин эле үзүлбөгөн үмүт бар, ошондуктан эле жакшы болобуз деп ойлоп эч жака кайрылган эмеспиз. Жакшынакай лечение алып келатып эле сентябрда кайрадан костный мосток бласт деп коет, раковый клетки. Кайрадан анализден чыгып калды. Кайра эле ошолор чыгып калды. Ошолор да кайра чыгып калды. Ошондо бизге врачтар айтты, биз болгон аракетибизди кылдык кызыңызга. Мындан ары уже протокол менен дарылабайбыз. Только поддерживающий химиотерапия бере алабыз. Поддерживающий терапия дегени ал раковый клетканы эле өстүрбөй тотуп турган препарат. Мен сурадым, ошо канча чейин жетет десек, аш кетсе 1-2 ай деп койду. Сайранда, ошол ар бир алган сайын химия акча төлөп атасыздарбы? Химия препараттар кээде болот, онкологияда кээде жок болуп калат, жок болуп калган учурда химия препараттар больницада болсо, боюнча жок болуп калат, жок болуп калган учурда сатып алабыз өзүбүз. Бул ооруну айыктырууга мүмкүнчүлүк барбы? Ошол жолдорун сурадыңыздарбы? Сурадык, сурасак бизге айтты,
биз болгон препараттарыбызды, химиябызды курсту берип көрдүк. Анткени бул кыздан кайра чыгып калгандыгы үчүн кайра эле чыга берет. Бул жаш болгондугу үчүн улам бала өскөн сайын чыга бериши мүмкүн. Ошондуктан 1 жаштан өтө болсо дагы кичине чыкпайт беле, ремиссия деп коет, ошо ремиссияда болушуңар керек болчу. К сожалению, жок дедим. Азыр сиз айтып атпадыңыз беле? Бөйрөгүн алмаштырыш керек дедиңиз беле? Костный мозг. Аны бир тууганы болсо алмаштырууга болот, э? Ал мындайда бизде Кыргызстанда трансплантация кылбайт. Биз кызыңар уже шанс жок дегенден атасы экөөбүз кантип эле карап отура беребиз, качан Кыргызстандан айрылабыз деп. Болгон жумушубузду, күчүбүздү жумшайлы деп, болгон жака кайрылдык. Германияга чыксак 250 000 евро болот деди, болгон лечениясы. Турцияга чыксак 100 000 болот деди. 100 000 доллар. 100 000 доллар. Анан ал жака ошо лечениясы, химиотерапия берет. Андан кийин ошо костный мозгду алмаштырат, трансплантация деп коет. Трансплантация костного мозга деп. Ал трансплантацияны донорлордон кылат. Донор, если Айлиндин бир туугандары болсо, кичине арзаныраак болмок. 75 000 доллардай. Биз атасы экөөбүз да кан тапшырып көрөбүз, туура келбей калса, осложнение болуп кетет. Отклонение деп коет. Ошон үчүн канча сумма керек азыр биз кыргыз элинен суранабыз. Алды дагы Сбербанк эл сом аркылуу биздин Айлинканын өмүрүн сактап калганга сиздердин дагы бир кичинекей болсо да салымыңыздар керек. 20 сом, 10 сом, 50 сом, 100 сомго чейин кайдыгер карабай ушундай кичинекей кызыбыздын өмүрүн сактап калайлы. Ошондо эң минимальный суммасы, максимальный суммасы 100 000 доллар. Максимальный, 100 000 доллар экен. Донорду банк доноровдон ал издегенде. Сиздер акча чогулттуңуздарбы ошол кызыбызга болгон өзүбүздүн каражаттарыбыз ушу 3 апрелден бери эле эч кимге айтпай эле өзүбүз эле күрөшүп келгенбиз. Үмүтүбүз менен ошол жака да көптөгөн каражаттарыбыздын баары кетти, чогулткан. Качан бизге уже только трансплантация дегенде ушундай жардам суроого муктаж болдук. Бир туугандарыбыз да колдоп атышат, кыргыз элиме дагы 1000 мертебе тобо баардыгына ден соолук жардам берип атышат. Үмүтүбүз чоң. Буюрса кызыбызды элибиз колдоп турса, жеңип чыгабыз деген ишеничтебиз.